Kızı vardı nazı var, gezi gele turbaylı, kız vergendim kudalı, sözü olup turbaylı, sözü olup turbaylı. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат, эне сага теңдеш албайт эч бир жан, бардык мактоо сизге гана жарашат. Аял заттын акылмандыгы, улуулугу, сулуулугу, асылдыгы, назиктиги баарыбыздын көркүбүз жана сыймыгыбыз. Биздин элибиздин келечеги бар, бактысы зор. Себеби биздин асыл кеч аялдарыбыз маданият тармагына дагы зор салым кошуп келе жатат. Алардын катарына ысык көл айымдарын кошууга болот. Бул коомдук бирикменин максаты райондогу Чолпон Ата шаарындагы ошо жетим жесир балдарга, жалгыз бой аялдарга жардам берип, ошо жетим балдарга балдардын майрамында, жаңы жылдарда аларга тамак уюштуруп, өзүбүздүн подаркабызды берип, ушундай иштерди жүргүзө баштаганбыз. Ысык көл районундагы айылдарды кыдырып, Баша коомдук бирикменин жардам менен Тилекмат Керимова демилге көтөрүп, Ысык көл айылдары фольклордук ансамблин уюштурган. Элет жериндеги апалардын жана кыз келиндердин бардыгын топко тарткан. 2006-жылы ошол Чолпон Ата шаарынын мекемелерин кыдырып, Ысык көл районунун айыл өкмөттөрүндө айылдарга барып, көп жыл иштеген мугалимдер, ар кайсы кесиптеги айымдарды чогултуп, ушундай бир ансамбль түзбөйлүгү, фольклорный ансамбль, комуз черткендер, темир комузду ойногондор, манас айткандар деп бир топ айымдарды чогултуп, ошонун ичинен конкурс уюштуруп, анан бир 14-15 айымды чогултуп, биз 2007-2008 жылы катуу иштедик. Ысык көл айымдары фольклордук ансамбли биринчилерден болуп, достук ынтымак кербенин уюштуруп, Ош облусунун Ноокат районунан Кыргыз Ата элдик фольклордук тобунун чакыруусу менен Ноокат жергесине барып, 5 күндүк концерт коюп кайтышкан. Ноокат элинин сый урматына ээ болуп, анан ушул достук кербени уланып, дагы да болсо бир канча топтор менен мамиле түзүп келишет. 2009-жылы Талас районунун акиминин чакыруусу боюнча Талас районуна ынтымак кербени менен барып, Манас ордонун директору бизди тосуп алды. Ошол жерде Талас районунун 2-3 айылына концерт бердик. Эң биринчи концертти ошо Талас районунан башталды. Талас районунун область райондору бизге дагы ошо өздөрүнүн ардак грамоталарын берип, биздин ишибизге көмөк көрсөтүштү. Топто апалар жеке гана ырдабастан улуттук каада салттарды жайылтып, элди кол өнөрчүлүктү аркалап келишет. Алардын бул эмгектери көчмөндөр оюндарына баланып, ийгиликке жетишкен. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн коллективиме ошол Ысык көл айымдарынын ар бир катышуучу мүчөсүнө чын ден соолук каалайм. Дайыма үй бүлөлөрүң аман болсун. Биздин айымдар азыр үй бүлөсүндө да кадырлуу, айылда да кадырлуу. Биздин жасаган иштерибизге эл ыраазы. Бул жашоонун көркү, турмуш туткасы, үй бүлөнүн ыйык куту болгон ардактуу апаларга, асылзада айымдарга көнөрбөс арулук, керемет сулуулук, чексиз сүйүү, түгөнбөгөн мээрим, асылзада айымдарга көнөрбөс арулук, керемет сулуулук, түгөнбөс мээрим, узун өмүр каалайбыз. Майрамыңыздар кут болсун, асылзат айымдар.